Видеонун ылдыйында колду басып, подписацияден кызыл жазууну басып, жандагы коңгуроочону да баса кетиңиздер. Буга чейин Бишкектеги Red Center соода борборунда бомба бар делинип, имарат текшерүүгө алынган. Бирок эч кандай жардыруучу зат табылбаганын милиция кызматкерлери кабарлашкан. Бүгүн 16 февралда УКМКдан бомба бар деген билдирүүнү тараткан жаран аныкталганын билдиришти. 31 январда Red Center соода борборунун кызматкерлеринин биринин абоненттик номерине бомба коюлганы тууралуу жалган билдирүү түшкөн. Жүргүзүлгөн ыкчам издөө иш-чараларынын жыйынтыгында анонимдүү билдирүүнү жөнөткөн жаран мурда өзгөчө оор кылмыштар үчүн бир нече жолу соттолгон, жазаларды аткаруу кызматынын түзөтүү мекемесинин биринде жазасын өтөп жаткан ЗДК аттуу кыргыз жаран экендиги аныкталды. Бул факты боюнча 259-берене билип туруп террордук акт жөнүндө жалган кабарлоо менен кылмыш иши козголуп, сотко чейинки өндүрүш иши башталып, тергөө иштери жүрүп жатат. Келтирилген материалдык зыяндар такталууда. Учурда тыюу салынган буюмдарды табуу боюнча түзөтүү мекемелеринде издөө иш-чаралары пландаштырылды дешти маалымат кызматынан. Белгилей кетсек, соода борборго бомба коюлган деген маалымат милиция кызматкерлерине саат 18:53-тө келип түшкөн. Аталган коомдук жай курчоого алынып, ичиндегилер эвакуация болгон. Баткен шаарында уурулукка шектелип өспүрүмдөр кармалды. Бул тууралуу облустук милициянын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, Баткен шаарында жайгашкан соода түйүндөрүнөн 14 февраль түнү белгисиз адамдар тарабынан сатыкта турган кийим-кечейлер уурдалгандыгы боюнча милицияга 3 арыз түшкөн. Ууру рейдтик иш-чарасынын жүрүшүндө Баткен району Чоң-Тала, Карабак, Айгүл Таш, Солмент айылдарынын тургундары аталган уурулукка шектелип кармалды. Тергөө иштеринин жүрүшүндө кармалган жарандар өспүрүм экендиги аныкталып, уурдалган буюмдардын жалпы чыгымы такталууда.